Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгүн сиздерге болгон окуянын негизинде тартылган Тихая застава деп аталган кызыктуу тасманы кыскача баяндап бермекчимин. Аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуздар, биз тасманы талдоону баштадык. 1990-жылдар СССР тарагандан кийин Тажикстанда жарандык согуш башталып, Россиянын чегарачылары КМШнын тышкы чегарасын, тагыраак айтканда Тажик-Ооган тилкесин көзөмөлгө алышып, согушуп жаткан тараптарга курал-жарак, акча жана банк заттарын өтүшүнө бөгөт коюшту. Чегарадагы 12-посту капитан Панков башкарат. Бул аймакты тынч пост деп коюшат. Анткени айланасын тоолор курчаган бул аймакта көптөн бери тынчтык өкүм сүрүп келет. Мындай көрүнүштүн дагы бирден бир себеби капитан Панков жергиликтүү тургундар менен ар дайым карым-катнашта болуп, алар дээрлик бир айылдын тургундарындай эле болуп калышты. Капитан Панков ошол айылдын сакалдуу карыясы Закир аттуу адам менен чай үстүндө сүйлөшүп отурушканда, аларды көздөй тик учак учуп келип, учакты кондурбастан эт таштап, кайра эле учуп кетип калышты. Кийинки көрүнүштө катардагы эки жоокер айылдагы Юлия аттуу кыздын үйүнө келишти. Юлиянын апасы орус болгону менен атасы тажик болуп, бирок ал дүйнөдөн эрте эле өтүп кеткенин билебиз. Жана да ал капитан Панков менен мамилеси барбы айтор. Панков анын үй бүлөсүнө жардам катары бир нерсе берип жибериптир. Жоокерлер кайрадан постко кайтып бара жатканда, Файзулло аттуу адам аларды карап байкап турганын көрөбүз. Панковдун аялы болсо Панковду таштап кеткенине бир топ убакыт болуп калды. Катардагы жоокер Грицюктан сурап, эмне үчүн СССР тарап биз өзүнчө мамлекет болсок да биздин туубузду алмаштырыша элек, деги Россия бизди унутуп калган жокпу десе, Грицюк тууну жакында алмаштырышаарын айтып, анан да Россия бизди унутпайт деп айтты. Ошентип азырынча чегарада тынчтык өкүм сүрүп турду. Кийинки көрүнүштө жанагы Файзулло деген адам өзүнүн кымбат баалуу унаасы менен келип, Юлиянын үйүнө кирип анын апасына кызыңызды жубайлыкка алайын деп жатам деп айтты. Анда апасы ага сен бул нерсени Юлиянын өзү менен сүйлөштүң беле десе, Файзулло ага бизде мындай нерселерди улуулар чечет. Ошол үчүн мен сизден уруксат сурап келдим деп, ал эми Юлиянын апасы болсо кызын бербээрин айтты. Жоокерлерге жакындары жазган каттар келип, адаттагыдай эле капитан Панковго эч кандай кат келген жок. Ал күнү Панков кайрадан ичимдигин ичип алып, итин сыртка чыгарып коюп, кайгылуу ырынырдап жатты. Кийинки күнү постко тик учак конуп, лейтенант Бобров баш болгон атайын чалгындоочу топ келип түштү. Панков лейтенант Бобров менен таанышып, аларды орундарына жайгаштырды. Эртеси жоокерлер тегерек четке белги берүүчү ракеталарды орнотушуп, ал эми Панковдун жоокерлери Бобровскийдин жоокерлери менен тааныша башташты. Айт Азамат наш казак. Салам алейкум. Ошол эле күнү белги берүүчү ракета атылып, постко кимдир бирөөлөр чукулдап келгенин билишти. Дароо эле ошол аймакты текшеришип, ал жака жарылуучу затты коюп кеткенин көрүшүп, аны жардырып жиберишип, бирок Панков лейтенант Бобровго көп деле тынчсыздануунун кереги жок экендигин айтып, бул айылдын тургундары бизге кол салышпайт деп койду. Бул учурда Закир Юлияга келип, Файзуллонун ниети бузук экендигин айтып, ал баары бир сага кайтып келет. Ошол үчүн сен бул айылдан кеткениң оң болот деп айтса, Юлия апамды таштап эч жака кетпейм деп эле такыр болбой койду. Ал ортодо капитан Панков эки жоокери менен айыл жака чыгып, көп күттүрбөй эле Юлияны уурдап алып кетүүгө Файзулло дагы адамдары менен билинбей эле келип калыптыр. Дал ошол учурда капитан Панков ал жерге келип калып, Файзулло болсо Юлияны күчкө салып эле алып жөнөдү. Панков аны бутага алып эскертүү бергенде гана ал Юлияны кое берип, Файзулло болсо унаасы жана адамдары менен ал жерден жүрүп кетти. Эки жоокер Юлияны үйүнө чейин жеткирип барышып, Панков болсо Закир менен сүйлөшүп, мен силердин салт санаңарды түшүнөмүн. Бүгүн Юлияны бирөөлөр алып кеткене келиптир, бирок мен аларга тоскоол болдум. Эми кандай болот десе, Закир Панковго Файзулло жөнүндө бир аз маалымат берип, сен баардыгын туура эле кылыптырсың деди. Кийинки күнү Панков жоокерлери менен жүрүп, талаадан чоң каманды атып алышты. Алар каман менен сүрөткө түшүп, өздөрүнчө жыргап жатышканда, Файзулло аларды алыстан дүрбү менен байкап жатат. Ал ортодо лейтенант Бобровский өз жоокерлери менен чалгындоого да жөнөп кетти. Грицюк Панковго лейтенант Бобровский жөнүндө айтып, жакында эле анын аялын маджахеттер уурдап кеткенин айтса, Панков лейтенант Бобровскийдин эмне үчүн чалгындоо иштерине келгенин эми түшүндү окшойт. Ал ортодо жоокерлер кыздар жөнүндө кыялданышып, кат жазышып, капитан Панков болсо токой жактан сууга түшүп келе жатып эле бир нерсени байкагандай болуп, жашынып алып Панковду күтүп турган эки адам аны аткылай баштаганда, Панков жашынганга жетишип, ары жактан калган жоокерлер чуркап келишкенде жанагы эки адам дароо качып жоголду. Ал эми бул кезде лейтенант Бобровский бир адамды кармап алып, уртокмокко алып, көп аялдарды уурдап кеткен адам жөнүндө кээ бир маалыматтарды билип алгандан кийин аны дароо эле өлтүрүп салды. Жоокерлер айылдын тургуну болгон Абдуллага бут кийим тигип беребиз деп убада берип коюшкандыктан, Грицюк Абдуллага бут кийим тигип берип, бала болсо бут кийимди кийип көрүп сүйүнүп эле чуркап кеткенин көрөбүз. Лейтенант Бобровский болсо өзү издеп жүргөн адамдын 3 унаа менен келе жаткан жеринен жолдон тосуп алып, тездик менен ар тарабынан курчап чыгышып эле 3 унаадагы баардык адамдарды аткылап салышты. Ишти бүтүрүп эле Бобровский ал жерден тезирээк кетели деп жатса, унаалардын биринен тирүү калган аялды көрүп калышты. Жана ал дал эле Бобровскийдин аялы болуп чыгып, бирок ал азыркы күйөөсүнүн өлгөнүн көрүп эле тескерисинче Бобровскийди тапанча менен атып өлтүрүүгө аракет кылды.
Ошентип аялы да көз жумуп, бирок эң кызыгы унаадан ыйлап жаткан баланын үнүн угушуп, ал жактан ымыркайды таап алышып, андан соң Бобровский баланы көтөрүп алып посту көздөй келе жатты. Анын аялын атып салган жоокер Бобровскийден кечирим сураса, Бобровский ага сен баардыгын туура эле кылдың деп айтып, сенин ордуңда болсо мен дагы ошондой кылмакмын деди. Ошентип алар постко жетип келишип, Бобровский баланы өткөрүп берип, дароо эле Панков менен сүйлөшө баштады. Мен бир канча маалыматтарды билип келдим. Жакында миңдеген маджахеттер бул жакка кол салып бизди жок кылууга келишет. Алардын эң башкы максаты Душанбеге жетип өздөрүнүн бийлигин орнотуу. Биз миңдеген маджахеттерге өзүбүз каршы туруп жеңе албайбыз. Ошондуктан ылдамыраак жогору жакка байланышка чыкканга аракет кылып, кошумча күчтөрдү чакыртышыбыз керек деп айтты. Ошол эле учурда жанагы маджахеттердин кыйындары чогулуп, баардыгы тең бир добуштан Файзуллого ишенерин айтышып, Файзулло болсо чек арачыларга эртерээк чабуулду жасаш керек деп, антишпесе кеч болуп каларын айтып эле согушту баштамакчы болуп калды. Ал эми чек арачылар болсо сыртынан караганда өздөрүнчө мончого түшүп жыргап жатышкандай болгону менен иштеринен тымызын согуштук кырдаалга даярданып жатышты. Чек арачылардын мончого түшүп өздөрүнчө майрандап жатышкандарын алыстан дүрбү салып байкаган Файзулло чек арачыларды бүгүн таңга маал эч нерседен кабарлары жок кезде эле талкылап салууну чечти. И принимают баню. А после бани у русских всегда водка. Вот и хорошо, возьмем их тепленькими. Түндө Файзулло Юлиянын үйүнө келип, аны эч жерден таба албай, апасы болсо Юлияны бул айылдан биротоло кетти деп койду. Чек арачылар дагы планды жакшылап түзүшүп, музыканы коюп коюшту да баардык жарыктарды өчүрүшүп, курал жарактарын даярдашып, чуңкурларга түшүп дайым болуп калышты. Таң сүрүп келе жатканда Файзулло көптөгөн минометторду даярдата баштады. Бул көрүнүштү көрүп, ал жерге келген Закир Файзуллого кайрылып: "Сен эмне кылып жатасың? Бизге эч кандай согуштун кереги жокко. Эгер сен аларды атсаң, алар бизге атышат. А бул жердеги айылдын тургундары жөн жерден өлүп кетишеби" десе, Файзулло ага жооп берип: "Мен өз мекенимди душмандардан коргоп жатам. Эгер патриот болсо сенин балдарың да курал кармап менин жаныма чыксын. Мен сенин орустарга бат-баттан барып катташып турганыңды билем. Сен өз мекениңдин чыныгы саткынысың" деп. Анда ачуусу келген Закир: "Мен учурунда ата мекенимди коргоп 4 жыл согушкам. Сенчилеп жөн жерден элди кыйнап бандит болгон эмесмин" деп айтты. Анда Файзуллонун да ачуусу келип, адамдарына айтып, ошол жерден эле Закирдин башын кестирип салды. Андан соң Закирдин үй бүлөсүн жана жакындарын алдырып келип, аларды коркутуп эле алдыдагы мина жолго салдырып койду. Аялдар айласыздан алдыны көздөй басууга мажбур болушуп, улам сайын минага жарылып өлүп жатышты. Бир кезде музыка чыгып, Грицук Абдулланын келе жатканын көрүп, аны өздөрүнө чакырышып, бирок Абдулла өзү менен бирге бомбаны алып келе жатканын түшүнүп калышты. Алар кыйкырып Абдулланы көздөй чуркап, бирок тилекке каршы бомба жарылып кетти. Минометтор менен аткылай башташып, посттун күл талканы чыга баштады. Чек арачылар байланышты кармашып, Панков алардан жардам сураганга жетишип, жер жайнаган маджахеттер каптап келе баштады. Ошентип айыгышкан согуш башталып, бир кезде Панков тоо бетинде турган бир нече минометчон адамдарды көрүп, тобокелчиликке салып танканы көздөй чуркап жетип барып, пулемет менен тоо бетиндеги адамдарды кырып салды. Лейтенант Бобровский да 4-5 жоокер менен бир тарабынан кыйратып баратты. Алар душмандардын минометторун өздөрүнө карай багыттап аткылап, бир топ куралдарды жок кылышты. Андан соң жоокерлер посту таштап, айыл тургундарын эвакуациялаганга жетишип, Абдулла жарылып кеткенден кийин Грицук эсин жоготуп койгон жоокерди көтөрүп келе жатып, маджахеттерге кармалып калды. Панков жоокерлери менен Грицукту издеп жөнөп, бирок тилекке каршы алар канчалык аракет кылып чуркашпасын, маджахеттер Грицукту жана экинчи жоокерди өрттөп жибергенден кийин гана келип калышты. Эми урушта туруш жок демекчи, лейтенант Бобровский 2-3 жоокери менен бирге айыл тургундарын бул аймактан алыстатып алып жөнөштү. Ал эми капитан Панков аман калган жоокерлери менен бирге дагы эле жер жайнап келе жаткан маджахеттерди күтүп калышты. Панков баш болгон 6 жоокер алды жактагы кырга барып жатышып, ал эми калган 3 жоокер арт жактагы кырга барып жашынышты. Маджахеттер кырдан чыгаары менен октор чуулдап, лейтенант Бобровскийдин жүрөгү тынча албай баланы Юлияга карматат да өзү кайрадан Панковду көздөй жөнөйт. Катуу кандуу кагылышта чек арачылар артты көздөй чегине башташып, ан сайын улам бирден жоокер окко учуп жатты. Ошентип акырында Панков бир жарадар жоокер менен эле жалгыз калып, арткы кырдагы 3 жоокерге жеткенге аракет кылып жатты. Булардын күнү бүттү деп ойлогон Файзулло адамдарына мынтык атууну токтоттуруп, алдыга чыгып эле бычагын даярдап, капитан Панковду өз колу менен өлтүрөйүн деди окшойт. Дал ошол жерден Файзулло адашып, кырды ашаары менен ок тийип өлдү. Бирок баары бир көпчүлүк деген көпчүлүк болуп, чек арачылар канчалык аракет кылышпасын, улам бирине ок тийип жатып эле баардыгы тең сулап калышты. Эң акырында Панков чакырган жардам келип, тиг учактар маджахеттерди бир эле көз ирмемде жок кылып өтүштү. Ал эми лейтенант Бобров дагы эми кырга чыгып, чек арачылардан эч бири аман калбаганын көрдү. Маалыматтарга ылайык, чек арачылар душмандын чабуулун 11 саат бою токтотуп, 25 жоокер көз жумган. Тасма ушундайча соңуна чыгат достор. Каналдын өнүгүшүнө салым кошуп, көбүрөөк дос, тууган, тааныштарыңыз менен бөлүшүп коюңуздар. Дагы бир кызыктуу тасмадан жолугушканча аман болуңуздар.